Assalamu алейкум, урматтуу Мисал үчүн программасынын көрүүчүлөрү. Бул мырзанын аты жөнү Өскөнбай Дилишатов. 3 артыкчылык дипломдун ээси. Кыргызстанда күндүн энергиясы менен жарыктандыруу жана аны кадимки турмуш тирчиликке пайдаланууну кантип ишке ашыруунун айла-малдарын изилдеп ириктеп келаткан инсандардын бири. Себеби биздин өлкө СНГда гидроресурстар боюнча 3-орунда ээлеп турат. Биздин ушул союздун мезгилинде эле Кыргыз Республикасынын Нарын дарыясында 22 ГЭС пландаштырылган. Ошол 22 ГЭСтин баарысы бүтүп калган болгондо, азыркыдай көйгөй эч качан болмок эмес, тескерисинче биз улуу энергетикалык державага айланмакпыз. Тарифтер боюнча айтып келгенде, биз этап менен тыйындан ушул инфляциянын эсебинен гана тыйын кошулуп келген болгондо, саясатташтырбастан техникалык чыныгы көз караш менен карап эсептеген болгонубузда, азыркы күндө мындай тариф боюнча дагы проблема болушу мүмкүн эмес эле. Азыркы күндөгү кыргыз халкынын караңгыда калып жаткан көйгөйүн чечүү боюнча дагы көп эле ашыкча проблема кылуунун кереги жок. Муну биз үнөмдөө жолу менен чечсек болот. Анткени бара-бара тамчыдан көл куралат. Бир тамчыдан тамчылап отуруп суунун расходун эсептесек, bir жылда bir тамчыдан тамчылаганда 400 тонна суу кетет. Демек, Кыргыз Республикасындагы суу байлыгыбызды, суу ресурсубузду биз үнөмдүү пайдалануу жолуна өтүшүбүз керек. Аны үнөмдүү пайдалануунун дагы бир жолу биз жарыкты эконом кылышыбыз керек. Жарыкты ушул жарыктандыруу приборлору, же болбосо жарыктандыруучу электр лампалары жөнүндө айта турган болсок, мисалы үчүн мындан 10 жыл мурда эле ушундай электр лампалары бардык үйлөрдө бар эле. Майлы суу заводунан чыгарылган Кыргызстандын өзүбүздүн өндүрүштөгү лампа. Бул кызытма лампа. Иштөө мөөнөтү 1000 саат деп көрсөтүлгөн. Кубаты 150 Вт. Мындан ушул каананы жандыруу үчүн 4-өөнү коюшубуз керек эле. 4-өөнү койгонубузда 600 Вт саатына иштейт эле. 600 Ваттты эконом кылуу максатында бул биринчи поколениядагы лампа накаливание. Андан кийин экинчи поколения келди. Бардыгыбызга маалым. Кайсы жылдары болду, бул кайсы жылдар? Бул эми союз убагында азыр деле колдонуп аткандар бар. Колдонуп атабыз дагы көпчүлүк. Бирок муну Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы муну колдонуудан баш тарткан. Бүгүнкү күндө таптакыр баш тарткан. Эми бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн өндүрүштөн баш тартабызбы деген дагы түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Жок. Өзүбүздүн өндүрүштөгү дагы бир современный деп коебуз, заманбап лампалар келип атат. Бул ушул чыгып атат. Өзү Кыргызстандан чыккан. Нур свет мынакей. Бул кайсы жерден чыгат бул азыр ушул? Бул азыр Бишкекте чүйдөн чыгат. Чүйдөн чыгат. Эми ушул лампаларга өтүү менен биз ар бирибиз үй бүлөбүздө энергияны үнөмдөөгө өтөбүз. Мисалы үчүн, андан кийинки экинчи поколение мынау бурама лампалар чыкты. Муну дагы азыр адамдар анчалык колдонбой калышты, бара-бара колдонгондор бар, бирок бара-бара мынау 3-чү поколениядагы лампага өтүп атат. Бул светодиоддук лампа. Светодиоддук лампа мындан дагы эконом. Мына 36 Вт, мына 150 Вт, ал эми бул болсо 20 Вт болгону. Барган сайын азайып атат. Бара-бара үнөмгө өтүп атабыз, азайтып атабыз. Электр энергиясыны коромжулоо. Эми бул 3-чү поколениядагы азыр бардык үйдөгүлөр колдонуп калды. Муну мен 7 жыл мурда ушу сиздердин телевидение аркылуу айтканымда, ал анын кереги жок, андай-мындай дешкенде, азыр өздөн өзү мен айтпай эле, өздөн өзү адамдар бул замандын талабы. Заманды сен өзгөртпөсөң, заман сени өзгөртөт болуп өзгөрүп атабыз. Эми азыркы мындай караңгыда калып аткан учурда, электр энергиясынын кризиске учурап турган учурунда дагы бир лампаны сунуштап кетет элек. Бул лампа болсо, ушул эле светодиодный лампанын зарядный устройствосу бар. Батарейкасы бар ичинде. Демек, свет жок мезгилинде дагы жанат. Демек, свет бар маалында, жарык бар мезгилинде, электр энергиясы бар мезгилинде патрондо тура берет, кадимкидей эле сайылып. Анан кок свет өчүп калса, автоматтык түрдө өзү жанат.
Азыр сиз буну колдун энергиясы менен энергиясы менен масса бергенде эле жанып атат. Андан кийин муну фонарь катары колдонсок да болот үйдө. Үйдө караңгыда калуу проблемасынан тез эле чыгып алсак болот өзүбүз эле. Ал эми чай ичип үй бүлө менен дасторкондо отурганда мынандай сууга эле салып койсок иштейт. Стаканга кичинекей суу коюп биздин дасторконду кеңири жарытат. Булардын иштөө мөөнөтү 40 000 саат. Бул 1000 саат. 40 000 саатка жетет деген. Бул деген сөз колдонуу мөөнөтү узакка жетет. Балдар биздин Кыргыз мамлекетиндеги географиялык рельефти эске алган абалда мынау күн тактайчасы күнгө 90 градус туруш керек. Жакындан бери ушул тармакта реалдуу жумуштарды турмушка ашырып, шаардыктардын бир тобунун үйлөрүнө күн батареяларын орнотуп берүүнү колго алган Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин компьютердик технологиялар жана энергетика кафедрасынын доценти, техника илимдеринин кандидаты, илим изилдөөчү Өскөнбай Дилишатов Кыргызстан күнөөстүү өлкө болуп эсептелет. Тагыраагы биздин өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында ар бир чарчы метр аянтка түшкөн күн нурунун тыгыздыгы мындан 80-150 ватт электр энергиясын айландырып алууга болот. Башкача айтканда жерибиздин ар бир чарчы метринде бир нече электр лампасын жандырууга боло турган күндүн нурун пайдалана албай келе жаткандыгыбыз аянычтуу дейт. Сиз ушул нерсени сунуштапсыз. Эч качан көчөлөрдө электр жарыгы өчпөйт деп. Мына ушул тарихи өзүңүздүн бир окумуштуулук bir маалыматыңызды элге бир айтыңыз. Азыркы күндө мисалы үчүн 8ден кышкы мезгилде түндүн узактыгына байланыштуу кечки 8ден эртең мененки 8ге чейин жанып туруш керек болсо, ошонун кеч саат 2ден кийин же болбосо ушундай керексиз маалында өчүрүп үнөмдөп жатат. Бул азырынча туура. Бирок мунун дагы жолун тапса болот. Анткени башка өнүккөн мамлекеттерде, жаныбыздагы эле Кытай мамлекетинде, Өзбекстан мамлекетинде чындыгында бул проблемалар чечилген. Анткени алар кантип чечти? Бизге эң чоң жер жүзүнө жарык берип турган эң чоң бир ресурс күн энергиясы. Күн энергиясынан күн тактайчалары аркылуу күн прожекторлорун койсок болот. Бул койсок болот деп жомок кылып айтпастан коюп жатабыз десек деле болот. Азыркы күндө айылдарга коюп жатабыз. Борбордук көчөсү ушул күн тактайчаларына өтүп жарыктандырылган. 10 жыл мурда. 10 жыл мурда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 10 жыл мурда болгон иш азыркы күндө ушул Баткендин бир аймагында ушул күнү түнү свет өчпөйт экен. Ошол эле мезгилде бүгүнкү мынандай энергия кризис келип аткан учурда биз азыр Карабак айылына дагы Баткен районунун Карабак айылына дагы көчөлөрдү жарыктандырууну сунуштап, 1-2 прожекторду алып барып койдук. Эми биз сунуштайт элек. Сиздердин телевидениеден кайрылып, же болбосо ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Ош шаарында канчалаган көчө жарыктандыруучу прожекторлор бар. Алардын бардыгын биз 6 жыл мурда аларды экономдуу, үнөмдүү лампаларга, светодиоддук лампаларга, прожекторлорго өткөрүш керек деп айтып чыктык эле, алар бардыгы ишке ашты. Аны биз ишке ашырганыбыз жок, биздин ушул Ош шаарынын мэриясы ишке ашырды. Телевидение аркылуу кайрылып айттык. Ал эми азыркы күндө дагы айтып коет элек, эми ал дагы бизге заман талабына ылайык өзгөрүш керек. Азыркы биз пилоттук негизде болсун деп Ош шаарынын жалпы бардык көчө жарыктандыруу приборлорун алмаштыруудан эми экономикалык жактан жетишпеши мүмкүн. Биз пилоттук негизде ушул Ош шаарынын 3 чоң көчөсүндөгү көпүрөлөр бар. Эстакада көпүрөсүнүн, жана Домбутадагы көпүрөнүн, жана Юго-Востоктогу ошол Ак Бурааны кесип өткөн жаңы көпүрөнүн. Ошол көпүрөлөр жөнүндө айта турган болсок, Юго-Востоктогу көпүрөдө 34 жарыктандыруучу прожекторлор турат. Алардын ар бир опорада 2ден турат, алар 90 ваттан болгондо 180 ватты чапчыйт. 180 ваттан 34-тү көбөйткөндө алар 12 саат иштейт. Жоксо 10 саат иштесин. Ошол мезгилде бизге эгер күн тактайчаларынан ала турган прожектор кое турган болсок, ал таптакыр эч кимге акча төлөнбөй турган эле болот. Акча төлөнбөйт, жарык дагы өчпөйт. Аны биз эгерде тактайчалардын, күн тактайчаларынын, күн панелдеринин
иштөө мөөнөтү 20-25 жылга деп берилет заводдон. Анын бир эле көйгөйү аккумулятор. Ал аккумулятор өзүнө орнотулган болот. Азыр сиздерге ошону көрсөтөбүз. Жана сунуштайбыз. Ошолорду эгер кое турган болсок, биздин жарыктандыруу, көчө жарыктандыруу маселелери дагы бир четинен чечиле баштайт эле. Ошону сунуштайт элек. Ушул телекөрүүчүлөр дагы өзү ойлонуп, ар бири өзүнүн үйүнө эле ошондой прожекторлордон коюп алса боло турган мезгилде турабыз. Жасап чыккан аппаратын алгач өзү айылда Зардалыда практикалап, кийин 2012 жылдын январь айында атайын кыргыз патент тарабынан ойлоп табуучулук патенти ыйгарылган соң бир топ мээнеттин жана илимий изилдөө иштеринин далилдүү экенин байкаган кытайлык окумуштуулар Өскөнбай мырзаны дароо Кытай Элдик Республикасына илимий практикалык семинарга катышып кетиши үчүн атайын чакыруу кат жолдошот. Ал жакта Борбордук Азия мамлекеттеринен жана Россия Федерациясынан барган көптөгөн илимпоздор менен кошо атайын жыйындарга катышып, күн энергиясынан электр энергия алуу жөндөмүн ого бетер күчөтүп келет. Урматтуу студенттер, чындыгында Кыргыз Республикасы энергетикалык булактарга өтө бай. Айрыкча ушул гидроресурска бай деп айтабыз. Гидроэнергетика боюнча Кыргызстан буюрса дагы алдыга чыгат. Азыркы күндө президентибиздин колдоосунун натыйжасында микрогестер жана малый гестер, кичи гестер жана чакан гестер өтө көп курулуп жатат. Быйыл эле жакынкы эле абалда 20 ошондой компанияга күбөлүк берди президентибиз. Бул деген сөз микро гестер жана малый гестерди өнүктүрүү колго алынды. Аны менен катар эле жанакы күн энергиясындагы пайдаланууга чоң проекттер келип жатат Кыргызстанга. Өндүрүштүк масштабтагы өтө чоң фотоэлектрлик станциялар курууга мезгил келди. Анткени биздин бош жаткан талаалар өтө көп. Алардын бардыгына фотоэлектрлик станцияларды курсак болот. Ушундай эле эгерде орун жок болуп, жер жок болуп жатса, Токтогул ГЭСин гибриддик электр станцияга айландырып, үстүнө суу сактагычтын үстүнө фотоэлектр станциялар койсо болот. Болбосо Баткенде чоң талаалар бар. Андай талаалар көп жерлерде бар. Ошолордун бардыгына фотоэлектр станцияларды орнотсок болот. Ошол эле менен бирге шамал электр станцияларыны, чоң алай зоналарына, Өсүк көлдө Боом капчыгайына шамал электр станцияларын кура турган мезгил келди.